Кыш мезгили келгенде сасык тумоо оорусу күчөй баштайт. Бул учурда ооруну алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны сактап, үйдүн ичиндеги абаны тез алмаштырып туруу керек. Ал эми Назгүл Шаршеева үйүн таза кармоодон сырткары ар бир бөлмөгө сарымсакты илип койгон экен. Анткени сарымсак бөлмөнүн ичиндеги микробтордун көбөйүшүн жана тарашын азайтат дейт ал. Баарыбыз эле колдонгон чеснокту дагы көп колдонобуз. Чеснок көп инфекцияларды өзүнө, микробторду тартып алат экенин дагы билем. Анын өзүн мындай кылып чеснокту үйлөргө илип коебуз. Анан бул балды биз кечинде кайнаган жылуу сууга 1 чай кашык бал салып коюп, түнү менен бөлмөнүн температурасында коюп коебуз дагы. Эртең менен ач карын ашказанга баарыбыз балдарыбыз менен ичебиз. Бул биринчиден табитти ачат. Эртең мененки тамакка табит тартпай турганда ач карын ичип алып, анан жакшы тамактанып баштайбыз. Дарыгерлердин айтымында кыш мезгилинде адамдын организминдеги витаминдердин запасы бир топ төмөндөгөнүнө байланыштуу анын нормасын толуктап туруу абзел. Түрдүү тест татымдардын ордуна мөмөн жемиштерди жеп, туура тамактанууну адистер сунушташат. Колдон келсе, ошо тамак ашында көбүрөөк витаминдештирилген жашылча жемиш болуш керек. Анткени өзүбүз баарыбыз эле билебиз, жашылча жемиштерде витаминдер көбүрөөк. Анан оор тамак ичкенден буруш жеңилирээк тамак ичкен жакшы. Ар бир эле эненин, ар бир үй бүлөдө өзүнүн ыкмалары, методдору болот эмеспи? Анан биздин мен билген методдордон бул баланы сүйүп, жакшы жылуу мамилесин арнаш керек. Ошондо багы баланын иммунитети да жогорулайт экен. Канчалык көңүлүңдү бөлүп эненин сүйүүсү арналса дагы, анан бала ооруларга туруштук берет экен. Мурунку жылга салыштырмалуу сасык тумоо оорусунун көрсөткүчү быйыл 8%га көбүрөөк. Анын бирден бир себеби аба ырайынын туруксуздугунан улам болуп жатканын айтышат. Айрымдар дарыгерлерге кайрылбастан үйдө жатып эле түрдүү ыкмалар менен же антибиотиктерди ичип дарылануунун чарасын көрөт. Бирок бул нерсе туура эмес дейт дарыгер. Адамдардын элдин түшүнүгү мындай да, антибиотик ичсем эле жакшы болуп калам деп ойлошот. Бирок ушу вирустук оору менен ооругандардын биринчи күндөрү канчалык болот, биринчи күнү ооруп калган күндө эле кандай гана аябай күчтүү антибиотик, жаңы антибиотик болобу, ошону ичсе деле ал жардам бербейт. Анткени антибиотик вируска вообще так жардам бербейт экен да. Биринчи 3 күндөн 5 күнгө чейин бул организмде вирус жүрүп атканда антибиотик ичпей койгон эле жакшы. Өзүң участковый доктуруңа кайрылып, симптоматический дары-дармек эметет, жазып берет, ошону ичип тууралап, анан ошо вируска кайсы дары-дармек тийиши болот, ошону ичкен жакшы. Биз балдарды үйдөн салкын эле кармайбыз. Кичинекей кезинен эле салкын, анан ооруп аткан кезде көп жуунтпаш керек дейт. Наоборот, биз ооруп атканда дагы эшикке чыга беребиз, жуунтуп, ушундай өзүбүздүн билген ыкмаларыбызды колдоно беребиз. Анан эң негизгиси биз көп ооруп эметип элекпиз, жогорку температура менен ооруканага түшө элекпиз. Дарыгерге кайрылганда алар бизге көп дарылар жазып бергенде биз ошонун бир аз эле өлчөмүн ичип калабыз да, калганын өзүбүз эле билген ыкмаларыбыз менен багы убайыбызды салып атып эле айыгып кетебиз өзүбүз. Ооруну дарылаганга караганда аны алдын алуу бир топ жеңил. Ден соолук бул биздин сатып алгыс байлыгыбыз. Андыктан спорт менен машыгып, жаман адаттардан арылып, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр демекчибиз. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ таң мана берүүсү.